Кыргызстанда жергиликтүү коомчулук менен инвесторлордун өз ара аракеттенүүлөрүнүн социо-маданий аспекттери темасында атайын изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн автору Элмира Ногойбаева инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы чыр-чатактардын түп тамырын изилдеп чыгуу жана аны чечүүнүн аракетин көргөн. Бул тууралуу 25 февралда өткөн атайын конференцияда маалым болду. Изилдөөнүн автору жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгып, аны кабыл алуу, натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу үчүн чыр-чатактардын бардык акторлорун бирдей деңгээлде угуу учурдун талап экенин билдирди. Ошондой эле айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде жергиликтүү бюджеттердин ичинде инвестициялык долбоорлордун түшүүлөрдү теңдештирип бөлүштүрүү жана жергиликтүү коомчулук үчүн инвестордун пландары, жыйынтыктары жана иши тууралуу калкка үзгүлтүксүз жана натыйжалуу маалымат берүү зарылдыгына изилдөөчү көңүл бурган. Чаще всего показывается точка зрения инвестора или государственных институтов. Эң чоң көйгөй бул жергиликтүү элдин үнү жетчү жерге жетпей, аларга көңүл кош мамиле жасалып жатканында деген жыйынтыкка келдим. Себеби Баткендеги Майдан жана Катран айыл өкмөттөрүнө барганда мен элдин ишин ичи кетип, алар сүйлөшүүгө жабылып калганын көрдүм. Ал жакта алтын кендери бар экенин билесиздер. Бир эле айыл өкмөтүнүн эли ушул эле маселе менен мамлекетке 36 жолу кайрылуу жасаса да жоопсуз калган экен. Кыргыз элинин менталитетинде ата бабадан калган жер, элдин батасын алгыла деген сыяктуу каршылыктар чыга берет. Буга мамлекет ошол эле инвестордо толук пландарын, инвестициянын жыйынтыктары сыяктуу иштерди туура жана жеткиликтүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алардын тилин табышы абзел. Эгер чыр-чатактар катталса, инвестор же мамлекеттик органдардын эле маалыматын уга бербей, элдин да үнүн угуп, ийне жибин изилдеп чыгыш керек. Никто не анализирует, почему все это происходит. Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияны өнүктүрүү агенттигинин башчысы Медер Алиев министрлик учурда дүйнөлүк кризисти эске алып, инвесторлор үчүн мыйзамдарды либералдаштырып, аны жакшыртуунун үстүндө иш алып барып жатканын билдирди. Мындан тышкары, инвесторлор учурда тоо кен тармагына көбүрөөк кызыктар экенин айткан Алиев, иши жакшы жүрүп баштаган инвесторлорго чиновниктер бут тосуп, каралардын артында турган учурлардагы кездешерин кошумчалап, буга укук коргоо органдары олуттуу чара көрүш керектигин белгиледи. Бул мыйзам эмнени кантип жакшыртып атабыз? Мүмкүн болушунча либералдуу кылганга аракет кылып атабыз. Себеби азыркы дүйнөлүк кризиске байланыштуу, Бажы Союздун мамлекеттерине келип такалган кризиске байланыштуу биз конкуренттүү болушубуз керек. Инвесторлорду тартканга башка мамлекеттерге караганда. Эң алгачкы кадам мыйзамды тышкы инвесторлорго иш алып барууга максималдуу түрдө жеңил кылып бергенге аракет жүргүзүп атат. Инвесторлордун укугун коргоо боюнча да каралат да, себеби бизде Кыргызстанда ушул боюнча мисалы акыркы сокулуктагы окуяны алсак болот. Клубника менен иштеген британиялык айыл. Инвесторлорду коргоо сөзсүз түрдө мыйзамда каралган. Жанагы сиз айтып кеткен аял менен биз жолукканбызда, жеке сүйлөшкөнбүздө, бүт документтерин изилдеп чыкканбызда, мүмкүн болушунча консультациялык жардам бергенбиз. Ошол эле учурда, азыркы учурда анын сот териштирүү иштери жүрүп атат. Мен мындай дейт элем. Нормалдуу цивилизованный мамлекетте эч убакта черный улов же чере черный улов мындай иштерге киргизбеш керек. Сөз түрдө тиешелүү укук коргоо органдары бар. Ошолор мындай иштерди катуу көзөмөлгө алып, башка мындай прецедент болбош үчүн катуу чараларды көрүш керек. Изилдөөдөгү эксперттик топтун мүчөсү Назгүл Алдашеванын айтымында, мамлекет инвесторлорго лицензия берердин алдында өзүнчө изилдөө жүргүзүп, алдыда чыр-чатактар болбой тургандай шарт түзүп, бардык маселени чечиши керек. Ошондой эле лицензия бергенден кийин инвесторлорго аягына чейин көмөк көрсөтүүсү абзел. Шарттар жакшы эле, мындай мамлекеттик структуралардын позициясы мындай болуп атпайбы? Лицензияны бергенден кийин лицензияны алган компаниялар өздөрү барып эл менен макулдашып ушул процедураларды өздөрү жүргүзүп атышат да. Ошондой мамлекеттик структуралар тараптан бир аз ушул маселеде алар дагы өздөрүнүн жоопкерчилигин сезиш керек да. Сөзсүз түрдө жергиликтүү элдин кызыкчылыгын биз эске алышыбыз керек да. Бул маселелер ошол лицензия сатылуу процессинде лицензияга даярдап атканда ушул маселелер каралып чыгыш керек да. Изилдөөчү Ногойбаева Кыргызстанда жакшы мыйзамдар жазылган, бирок ал жазылгандай иштебегендиктен 120 инвестор лицензиясын кайтарып бергенин кошумчалады. Ошондой эле салыштырмалуу Кыргызстанга инвестиция салгандардын саны азайганын белгиледи. Кумтөр окуясынан кийин инвестор деген элге жаман жагынан сиңип, жарандардын терс көз карашын арттырган. Андыктан мамлекет жалпыга маалымдоо каражаттары, инвесторлордун пайдасы, алар кылып жаткан иштин жакшы натыйжалары тууралуу көбүрөөк мисалдарды көрсөтүп, бардык жүрүп жаткан иши ачык болушун камсыздашы зарыл экенин айтып өттү. Кошумчалай кетсек, Даанакер диалогдук платформасы изилдөөнү каржылап негизги көмөкчүлөрдөн болгон. Изилдөөнүн жыйынтыктары кошумча сунуш пикирлерди эске алып, мамлекеттик жана бардык тиешелүү мекемелерге сунушталат. Канаян Аркулов, Марал радиосу.